Андан кийинки мына Бишкек шаарынын чордонунда болуп аткан мына Ош базарынын тегерегинде эт саткан жерде. Мына ушул жерде отурган депутаттын баары колбаса жейт. Еттин баасы 300 сом. Колбасанын баасы 280 сом. Бул эмне? Бул каяктан өзүнчө бир расходдон чыгып атабы? Ошол жерде 100 уйду алып келсе күнүнө 20сы капкара болгон эт. Акчасын сурасаң 60 сом, 70 сомдон дейт. Сиз дагы колбаса жегенде байкагыла бул жерденчи. Чыныбакын карабайсыз, баарыбыз эле жейбиз да. А эми получается 60-70 сомдон капкара этти ветеринарный служба туруп алып туруп берип атат. Муну шылкылдатып биз өзүбүздүн балдарга, анан кийин коноктордун астына коюп атабыз. А каякта биз макул чоңдор балдарга кандай болот ар жагында? Алардын келечеги, алардын иммунитети, ошондой эле алардын ойлонуусу, мээсинин өсүшү, акылынын чыгышы ушундан болот да. Күнүнө кичинекей балда бир 25-тен 50 граммга чейин таза эт жеш керек экен. Мына ошол жерде витаминдер бар экен. Ал эми чоң кишилер 100 грамм жеш керек экен. Ал эми бул жерде некачественный ветеринарный службанын эсебинен Кыргызстандын ичиндеги колбасалар ушундай таасирге келип атат. Ошон үчүн кошуна мамлекеттер Казакстан албай, башкалар албай, биз аны халал деп айтабызбы, же адал деп айтабызбы? Ушул жерде абдан чоң маселе болуп атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар ушуну көз карашыңарды карап, колбаса жеп атканда байкасаңар силер дагы, силерге да ден соолук керек.